Илон Маск жана фантастикалык келечекти изилдөө Эшли Венс жазган автобиографиялык эмгек кыргыз тилинде жарык көрдү. Башкы каарман эң мыкты Tesla электр унааларын жасайт. Ракеталары эл аралык космос станциясына учат. Ошондой эле күн энергиясын пайдалуу колдонуу үчүн түмөн эмгектерди кылды. Эми Марс планетасына экспедиция жөнөтөйүн деген планы бар. АКШ элчилигинин китеп которуу программасынын колдоосу менен 4000 нускада чыккан илимий популярдуу көркөм чыгарма кыргыз окурмандарын кызыктырууда. Илон Маск адамзаттын келечеги үчүн кызмат кыла турган технологиянын кубаттуу күчүн пайдалуу иштетүүгө аракетин жумшады. Жашоолоп табуучулар үчүн сонун китеп, жалпысынан тарых, илим, техника, экономика, автобиография, айтор 50дөн ашык ар кыл темадагы англис тилинде китептерди кыргызчалап чыгарууга үлгүрдүк. Кыргыз кызматташтарыбыз менен биргеликте жергиликтүү тургундар үчүн креативдүү экономика дүйнөсүн ачсак деген максатыбыз да бар. Жакында Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинде инновациялык техниканын жаш программисттери арасында сынак өттү. Бул келечек муундарды шыктандырган самалык болду. Маск адамзат үчүн өтө экстремалдуу, ал тургай мүмкүн эмес деген фантастикалуу ойлорду иш жүзүнө ашырган. Уламышка айланган ишкер жана инженер, дүйнөдөгү эң маанилүү инноватор жана эң бай адамдардын бири деп бул уникалдуу окуяны кыргыз тилине которгон Тынчтыкбек Жанадылов. Бул Америка Кошмо Штаттарынын элчилиги жылда конкурс жарыялап турат жазында. Бул китеп которуу программасы бар. Ал жерде коомдук уюмдар катышса болот жана басмаканалар. Алар өзүнүн заявкасын берет. Америкалык авторлордун китебин кыргыз тилине которуу боюнча. Ал жерде жаштарга арналып атпай, ошон үчүн ал жерге жаштарга балким көркөм чыгарма же популярдуу илимий чыгарма, ошондойлор бизнес тарабында болот. Быйыл ошо 2 жыл мурун бизнес тарабында деп айткан. Анан мен көптөн бери ошо кызыгып жүргөм. Илон Масктын китебин орусчада, англисчесинде окуп көргөм. Ана мага абдан жагып, ошол китепти биз жазганбыз. Коомдук уюм Steps to Success Караколдо шаар, ошо биз жазганбыз. Анан жеңип кеттик конкурстан. Эгерде Tesla Motors'тун пландарын Детройттегилер угушса күлкүлөр келмек. Себеби компаниянын автомобиль тармагындагы тажрыйбасы жокко эс эле. Белгилей кетсек, Детройт АКШнын унаа борбору деп эсептелет. Tesla 2008 жылдан бери тынымсыз киришип, 2009 жылы Roadster унаасын чыгаруу менен спорттук унаага байланышкан өндүрүш көйгөйлөрүн чечкен. Tesla Motors 2012 жылдын орто ченинде модель S седанын чыгара баштап, атаандаштарын таң калтырган. Бул электр унаасы кубатталганда 482 километрден ашык жол жүрө алат. Тагыраагы 4,2 секундта 100 км/саат ылдамдыкты камсыздай алат. Биз Билим берүү министрлиги ошол нерселерди биз колдойбуз жана биз да иштешип жатабыз. Андан тышкары ок керемет деген долбоорубуз бар. Алар менен да иштешип, кыргыз тилинде жомокторду чыгаруу тарабынан, окуу китебинин тарабынан ошондой көп жумуштар ишке ашырылып жатат. Андан тышкары бүгүнкү күндө жана айта кеткенде бул китептердин эң негизги максаты бул инженер, гений, филантроп Илон Масктын өмүр баяны жөнүндө, андан тышкары ал кантип ошого жеткени жөнүндө китептердин бет ачары болот да. Кыргыз тилинде менин кичине бир өзгөчөлүгүм, мен ошо америкалык стилди жана сүйлөмдөрдү кыска колдонгонго аракет кылам. Анткени биздин жазуучулар стили узун, канча татаал сүйлөм болсо ошончо жакшы көркөм деп айтылган да. Мен кыскача сүйлөмдөрдү кыска түзгөнгө, анан жөнөкөй стил колдонгонго, анткени окуп аткан киши мындай оңой, жеңил окуганга ошого аракет кылам да. Илон Маск 21-жылдагы адамдар, ишкерлер, жалпы эле кыялкечтер үчүн үлгү деп айтууга арзыйт. Бул китеп кайсы өлкө болбосун экономиканын креативдүү өнүгүшүнө салым кошот деп баа беришет замандаштары.